Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде ЛТР коомдук телеканалы тарабынан даярдалган Билерман Ордо интеллектуалдык теле оюнунун кезектеги чыгарылышы. Мен ушул убакыттан пайдаланып, бүгүнкү Ордого келген бардык билермандарды куш келипсиздер демекчимин. Бүгүн биздин Ордодо Утарбек Арсанкуловдун командасы келип отурат. Бул команда сиздерге тааныш, урматтуу телекөрүүчүлөр. Буга чейин биздин Ордого мүчө болуп, топ оюндарды өткөрүп келген. Натыйжалары жаман эмес. Бүгүн күзгү сезондун 3-чү чыгарылышында бул командага ушул оюн насип этип отурат. Биз ушул убакыттан пайдаланып Утарбектин командасына ийгилик каалайбыз. Урматтуу билермандар, бүгүнкү оюндун башкы демөөрчүсү Бишкек шаарындагы достук мейманкана комплекси болуп эсептелет. Биз ушул убакыттан пайдаланып мейманкананын жетекчилигине ыраазычылык билдиребиз жана мындан кийин дагы биз менен кызматташтыкта иштей берет деген ойдобуз. Ордодо демек 5000 сом акча коюлган, 12 раунд, 1 раунд супер блиц, 1 раунд жалпы билермандар үчүн акыл таймашы жана калган раундтар ушул Ордодо отурган 6 билермандын сыноосунда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин экранда турган электрондук дареги жана кат аркылуу жөнөтүүнү кааласаңыздар, Ош шаар Ленин көчөсү 330 дарегине сурооңуздарды жөнөтүңүздөр. Бизден сиздерге коюлган талап логикалык суроо, фото сүрөт жана суроону кайсы маалымат булагын алдыңыздар, ошону толук жазып жөнөтсөңүздөр. Анда эмесе биз убакытты созбой Демек, биринчи билерман Максатбек Батаев, экинчи билерман Султанбек Муратов, Ахматали Абдулазизов, Эмил Тиллебаев, Куттубек Абдуллаев жана команданын капитаны Утарбек Арсанкулов. Мына ушул команда бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы ойногону келишкен. Анда эмесе мен бул жерде турган капитандарга да бир аз сөз берсем, Алибек, Сагын, бүгүнкү Утарбектин оюнуна сиздердин каалоо тилеңиздер. Бул Утарбектин командасы жөнүндө айта турган болсом, буга чейинки оюнда жакшы көрсөтүштөр көрсөтүп келген. Бул оюнда дагы жакшы көрсөтүштөр көрсөтүшүн деп ойлоймун. Ийгилик каалайм силердин командаңарга. Кол чабуулар. Сагын. Бул Утарбек командасы мурдадан дагы даярдыгы жакшы болуп келген. Мен ойлойм, бүгүнкү оюнда телекөрүүчү жеңгенге аракет кылса керек. Бирок убакыт көрсөтөт, кандай даярдык болгон, баары алдыда. Оюнга даярбыз да, Утарбек. Биринчи раунд. Демек, сиздерге каршы Баткен областынын тургуну Абдумомун Асанов суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 300 сом. Бул суроо бир аз чиймен талап кылат. Калемиңиздерди алып, бараңыздарга 4 бурчтук квадрат чийсеңиздер. Демек, 4 бурчтук квадрат, 4 бурчуна бирден дарак эксеңиздер, мында дарактын образын чийип койсоңуздар. Утарбек, мына бул квадратный аянтты биз 1 гектар деп эсептейбиз. Мисал үчүн 1 гектар. Анын 4 бурчунда 4 дарак бар. Ошол дарактарды кеспестен, жулбастан, сызыктуу дарактардан сырткары чыгарбастан туруп, жерди 2 эсеге чоңойтуу керек. Бирок кантип? Минута кетти. Көлөкө кандай болушу керек? Жерди 2 эсеге чоңойтуш керек деп атпайбы? Эгерде күн чыгышына карап туруп. Мына күн чыкканы. Күн эмне болот? Кайсы убакытта көлөкө экесе чоңойот?
Көлөкө чак түштө эң азаят. Кечке мал неме болот? кеш күн батып баратканда Ооба. бирок башка сунушпадым. Чыгарбастан эле. Ооба, чыгарбастан, эч кандай неме болбастан көлөкө. Дарактарга тийишпей туруп да. Дарактарга тийишпейсиң, мына кара. Демек дарактын көлөкөсүнө карап туруппу? Ооба, мына кара. Мына жерде дарак мына жерде турган болсо, көлөкөсү мына ал жакка кетет азырчы. Мындайча айтканда, өзүнөн эгерде неме болгондо эсептесек болот эле өзүчү. Эми баягы дарактын узундугуна карап туруп эгерде аныктай турган болсо, Ошо дарактын узундугу канча болушу керек? Анда күндүн эмесин алыш керек да. Жок, бул күндүн тийиши билесиң го өзүңчү. 30-45 градуска кайшылашканда эч качан көлөкө теңме-тең өзү менен жердин эмеси болбойт да. анда кандай неме болот анда? Эч кандай болбойт да. 2-есе өтүш керек да. Экиси Убакыт аяктады. Көйт Билермандар, ким жооп берет? Утарбек. Эки көйт. Ким көрсөтүп берет мага? Утарбек. Урматтуу баштоочу, бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Бул жерде бир аз байкача ой пайда болду, бирок ошентсе да мен өзүм оюмду айтканга аракет кылып көрөм. Биз команда менен кеңешип мындай пикирге келдик. Ошол баягы дарактардын көлөкөсүнө карап туруп, ошол аянтты эки эсеге көбөйтсө болот деп. Кантип? Бул эми баягы күн тийгенде мисалы баягы көлөкө эң узун түшкөн убакытта ошол баягы дарактардын түшүргөн көлөкөсүнө карап туруп, баягы ушу квадраттан сыртка алсак болот да. Анткени бул дарактар деле ошо квадраттын чекесинде турбайбы? 4 чарчынычы. Мына ошого карап туруп, эң узун баягы көлөкөсү эң узун түшкөн өлчөмдөн ушул аянтты белгилесек, эки эсеге көбөйүшү мүмкүн. Эми бизде бул да бир жери баягы дарактардын өздөрүнүн узундугу да берилбеди да. Дарак эми ал жерде узундугу мааниге ээ эмес, бирок сиздин оюңузча демек бул жерде дарактардын көлөкөсү түшкөндөн кийин жер эки эсеге чоңуп кетиши мүмкүн. Ушундайбы? Ооба. Эгерде мүмкүн болсо, мындай чийип көрсөтүп бере аласызыңарбы? Точно кандай болушу мүмкүн эмес. Анда кандай болуптур? Уже все жооп берип, бирок Жооп кабыл алынган. Бирок мен Утарбек, мен жоопту кабыл алдым. Негизи түшүнүктүү жооп. Эми туура жоопту көрсөтөбүз. Чийип көрсөтүлөт. Демек биринчи квадратты чийип алабыз. Андан кийин анын сыртына дагы квадрат чийилет. Мына ушундай ыкма менен биз жерди эки эсеге көбөйттүк. Эсеп 1-0. Биз телекөрүүчү демек Баткен областынын тургуну Абдумомун Асановду 300 сом байгеси менен куттуктайбыз. Экинчи раунд. Ахматали, азыркы суроонун жообу канааттандырарлык болду. Канааттандырарлык. Демек, экинчи раундда сиздерге каршы Ош шаарынын тургуну Иман Айтмаматов суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 400 сом. Бир падыша жалган жалаа менен бир атактуу инсанды күнөөлүү деп таап, аны дарга асуу үчүн өкүмдар жазалоочусуна кат аркылуу буйрук жиберет. Катта мен бул буйрукту орусча окуймун, себеби кыргызча котормосу маанисине туура келбегендиги үчүн биз орусча окуйбуз. Демек, катта казнить нельзя помиловать деп жазып жиберген болот. Жазалоочу катты окуйт. Окуп бүтүп, падышанын жазмасынан бир ката табат. Ал көп ойлонуп турат да, падышанын катасын өзүнүн акылдуулугу менен чечип, тиги адамдын аман калуусуна себепчи болот. Жооп даярбы? даяр. Угабыз. Телебаев Эмил жооп берет. Бул жерде ошол бир фраза белгилүү бизгечи. Казнить нельзя помиловать дегенде мында негизги бул ката нельзя помиловать. Бул жерде ал ошол пайдаланган учур бул ошол үтүр белгисине барып такалат да. Аны туура коюу менен ошол адам сатап калган да. Бул жерде казнить нельзя помиловать. А негизи падыша кантип жазган болот? Калтырып койгон болот ал үтүрдүчү. Казнить деген. Үтүр белгисин эсинен чыгарган. Ооба. Ошол жерге коюлуш керек эле. Ушул жерге коюлуш керек эле өзүчү. Ошондо мааниси толук түрдө болмок, чагылмак. Негизи падыша үтүрдү казнить деген сөздөн коюш керек эле, ушундайбы? Ооба.
бирок ал унутуп койгон. ооба. Эсеп 1-1. Жооп туура. Билермандардын казынасын өтөт 400 сом акча. 3-чү раунд. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү оюндун демөөрчүсү Бишкек шаарындагы Достук мейманкана комплекси. Биздин электрондук даректерге жана почта аркылуу суроолоруңуздарды жөнөтүңүздөр. Бүгүнкү оюнга коюлган жалпы сумма 5000 сом акчаны түзөт. Ош шаарынын тургуну Санжар Топчубай уулу суроо жөнөткөн суроосунун байгеси 300 сом. Утарбек, эгер мынакей азыр падышанын бир катасынан бир адам аман калды да, туурабы? Ооба. Азыркы бүгүнкү күндө бизде дагы мисалы сот процесстери жүрүп турат да. Ушундай көзгө көрүнбөгөн, билинбеген айрым бир каталыктан адамдарды ушинтип аман алып калса болобу? Бүгүнкү күндө ушундай мүмкүнчүлүк барбы же жокпу? Эми баягы өзүм ушул мыйзамга байланыштуу иш кагыздары менен иш жүргүзгөн адам катары айтышым керек. Бул мүмкүн эмес азыркы учурда. Мындай термин колдонулушу мүмкүн эмес. Ооба, анткени мындай деңгээлде же болбосо ушундай тартипте буйрук берүү укугуна ээ болгон адам жок азыр бизде Кыргызстанда. Эгерде Кыргызстан жөнүндө айтып турган болсок. Чек эле Кыргызстанда эмес, азыр дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө дагы ушундай эле тенденция байкалат да. Демек мен суроону окуймун. Күйөөсү менен аялы машинаны минип шаардан чыгып баратышып, ээн жерге жеткенде машинасынын бензини түгөнүп калат. Май куюучу жай бир топ узак болгондуктан аялын машинасынын ичине калтырып, эшиктерин жаап кетет. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин тиги адам келсе, машинасынын ичинде 2 адам бар экен. Бирөөсү өлүк болот. Билермандар, сиздер бул абалды кантип түшүнүп бересиздер? Минута кетти. Баласы же болбосо эмеспи? Баласы төрөлгөн, демек энеси өлгөн болот да. Баласы төрөлгөн, Энеси өлгөн, боюнда бар. Энеси баласы өлүп Ошо кайсынын сөйлөгөн болсун? Кимси өлгөн болот? Жок, ал жерде 2 адам деп атат. ошону аныктап көрсөтүп беребиз, эми ал жагы уже. Ооба, бирок аялы же баласы экени жөнүндө эч сөз жок. Кимси өлгөнү тууралуу мындай сөз жок. Экөөнүн бирөөсү Ким экени? Жооп кандай болот? Жооп мындай эми боюнда бар. Аялдын боюнда бар болот анан кийин туура. Ошо экөөсүн бирөө. болду жок. Урматтуу баштоочу, бизде мөөнөтүнөн мурун жооп бар. Демек 20 секунда эрте жооп тапкан окшойсуңар. Алдыда мурунку раундда да 1 минута бар. Демек 1 минута 20 секунда сиздерде бар. Жооп тугам. Ким жооп берет? Команда уруксат берсе өзүм жооп берип көрсөм бул суроого. Биз команда менен кеңешип мындай чечимге келдик. Биздин оюбузча, ошол баягы кишинин аялы төрөп, андан кийин ошол же болбосо аялы, же ошол төрөлгөн бала өлүп калган деген ойду айткыбыз келет да. Эгерде практикага таяна турган болсок, Утарбек, кимиси өлүп калышы мүмкүн? Эми бул жерде баягы суроонун өзүндө баягы кимиси тирүү калды деген сөз жок болгон үчүн биз эми же болбосо баласы же аялы деп жооп берген мажбур болдук да, урматтуу баштоочу. Баласы өлүп калышы мүмкүн, же болбосо аялы. Демек бул жерде аялы демек төрөй турган абалда болгон. Ооба. Эсеп 2-1. Жооп туура. Бул теле көрүүчү демек жообунда ымыркайды тирүү калган деп жазган. Себеби энеси баягы медициналык жардам өз убагында көрсөтүлбөгөн үчүн каза болгон дейт. Демек кезектеги 300 сом Утарбектин казынасына өтөт. Жалпы утуш 3-чү раундга келип 700 сомду түзөт. Үнөмүңүздө 1 минута 20 секунд убакыт бар. Эсеп 2-1. Биз 4-чү раундду баштайбыз. Демек 4-чү раундда сиздерге каршы Ош шаарынын тургуну Чынара Макамбаева суроо жөнөткөн, суроосунун байгеси 500 сом. Билермандар, суроону кум коюп алабыз. Дүйнөнүн атактуу жүрөк дарыгери ким болгон? Утарбек. Кабарыңыз жокпу? Д. Баке. Д. Баке аттуу дарыгер болгон, жүрөк дарыгери болгон, атактуу. Анын автоунаасы бузулуп калып, машина оңдоочу жайга алып барат. Механик анын машинасынын капотун ачып жатып айтат:
Урматтуу дарыгер, сизден бир суроо сурайын деп жаттым. Сиз менен мен бирдей эле окшош иш кылабыз. Болгон сиз адам жүрөгүн, а мен машинаны. Мисалы азыр капотту ачам. Андан соң кайсыл жерде эмне болгонун көрүп, өткөргүчтөрдү тазалайм, же мотордун майын алмаштырам, керек болсо моторду чыгарам, оңдойм, кайра салам. Анан кантип сиз $1 миллион табасыз да, мен сиз тапкан акчанын бир гана бөлүгүн, же болбосо болбогон бир сумманы гана табам. Дегенде Д. Бакей механиктин кулагына эңкейип туруп бир нерсени шыбырап айткан. Ал эмне деген? Минута кетти. Бул эмне дешең? Мен тирүү жанда. Адам немес болот да бул. Ошол машина жасаганда эле адам да туурабы? Машина жасаганда адам болот да. Ну. Сен кандай майндасың? Мен тирүү жан сактайм дегенде, сен машинаны эле алдып мен койсуң. Машина жок, машинанын жүрөгү башка эмеспи? Бир остроумный ответ берген да. Жок, кандай жакка неме болсун? Кайсы жакка ойлоныш керек? Кандай багытта? Же сен ойлонгон убакыт жок, азыр болбосо кошумча убакыт алайлы, сен эстегенге неме кылайлы. Эмнеге байланыштуу ошо? Эмнеге байланыштуу? Ну, бир аз багы общий черта неме кылсаң, кошобуз да баары бир. Так, убакыт алабыз анда неме болсочу. Өзүңөрдө төмөн көрдүңбү? Мүмкүн болушунча багы тирүү жан болуп. Сиз мен деп айтканда ошондо эмне деп айтыш мүмкүн сиз? Утарбек убакыт аяктады. Убакыт алабыз, урматтуу баштоочу. Кошумча убакыт кетти. Так, сиз Эмне деш мүмкүн? Машина. Сен бир эле сөз менен түшүндүрүп койдуң. адам Ал дегенде ушу сен айткандай адам мен адам сактайм дегенде тирүү жан сактайм деди. Туура? Жандай сен болушпу да жок. бул бизнес. Жа. Бул жүрөктү каяктан алат? Жүрөктү Адамдан. Баягы Адамдан алат да? именно ошо механика жага турган ответ айтканда эмне деп так азыр. Сиз мисалы мына кара баягы детальдарды немеден чыгарып алса болот да, немеден заводдон же болбосо башка машинадан. Значит, неме болуп атпыда жаңы тетиктеринде сиз адам баласы жасаса болот. Эми адамдын тетиктерин жасаганга мүмкүн эмес. Өзүң ылдыйраак кой. Ошол неме келесиң, тирүү жан деген логикага түшөбүз. Ким түшүндүрүп бересиң? Өзүң. Эстеп албадым. Экинчи минут аяктады, 20 секундда бар. Аласыңарбы? 20 секунддан ала берели. Кетти 20 секунд. Туура ошол айтасың. Сатып албайсың. Денсаулыгың болсо сен ондойсуң дегенде Мен акчаны асталтам дейт механика. денсаулык эң баалуу нерсе деген. Сиз жандысыз нерсеге жан киргизип атасыз, мен жандуу нерсеге. 20 секундда аяктады. 2 минута 20 секунд. Утарбек ким жооп берет? Баалуу нерсе деген кошуп туруп. Урматтуу баштоочу. Ордодон жардам аласыздарбы? Жок, өзүбүз жооп бергенге аракет кылып көрөбүз, ордого дагы кайрыласыз. Ким жооп берет? Мен өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Биз кеңеш мындай бир бүтүнгө келдик, Эмилден башкабыз. Ал ошол механика айтканда, мындай деп айтканда, сиз жансыз нерсеге жан киргизесиз. Ал эми мен болгону жандуу нерсеге гана жан киргизем деген мааниде. Эмил да бизге кошулат. Жооп кабыл алынат. Мен анда туура жоопту айтамын. Туура жооп. Урматтуу механик мырза, сиз ушулардын баарын мотор жүрүп жаткан учурда жасап көрүңүзчү деп айткан. Мына туура жооп. Эсеп 2-2. Демек биз Ош шаарынын тургуну Чынара Маканбаеваны куттуктайбыз. Эсеп 2-2 билермандар менен телекөрсөтүү теңдешти. Утарбек, кошумча минуталарыңызды алдыңыздар. Алдыда бир гана мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ошол муктаждык болсо, ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү бар. Балким эгерде азыр ордодон жардам алганыңыздарда Утарбек, бул раундда дагы пайдасын чечип коюшуңуздар мүмкүн. Себеби бул жерден Мураталиев Нурбектин пикири туура болду. Демек бүгүнкү оюндун демөөлчүсү Бишкек шаарындагы Достук мейманканасы 5-раунд. Бешинчи раундда биздин ордодо билермандары каршы Араван районунун тургуну Наргиза Абдыкайым кызы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 300 сом. Суроон кум коюп угабыз. Утарбек,
Ахматали. Мына бул жерде биздин банкта иштеген билерман Султанбек отурат. Султанбек, сизге мен жеке суроом. Сиз банк кызматкери айтсаңыз, кызматкер катары. Учурдагы финансылык же болбосо каржы каатчылыгы деп коебуз, бул эмнеден келип чыкты деп ойлойсуз, сиздин көз карашыңыз? Бул деген мына Америкадан башталды, ипотека кризисинен башталып, ошол уланып дүйнө жүзүнө таркады да каатчылыкчы. Демек, башы Америкадан башталган. Башы Америкадан башталды. Анда эмесе суроону угабыз. Учурда болуп жаткан каржы каатчылыгынын дүйнөлүк державалар, атактуу саясатчылар бул кризисти ар тараптан талкуулашып, канткенде ушул кризистен чыгып кетүүнүн жолдорун издеп жаткан чагы. Баарыбызга маалым болгондой, Утарбек, Швейцариянын кайсы шаарында форум болду? Давос, Давос шаарында ири мамлекеттердин ортосунда эл аралык экономикалык форум болуп өткөн. Ушул форумда Россиянын премьер-министри Владимир Путин өз докладында бир сөздү айткан. Бул билдирүүдөн соң АКШнын көптөгөн саясатчылары Путин АКШны негизсиз айыптап жатат деп нааразычылык айтышат. Билермандар, Путин бул жерде эмне деп айткан эле, Утарбек? Минута кетти. Торговлячы. Бул Америкага каршы аларчы. Ошол бул айтканда ошондо көп алиги мында бир уюлдуу экономика болуп калат, однополярная экономика деп аталат да. Именно ошол багытта айтып атат. Доллардын дүйнөнү басып кетти. Ошо долларга байланышып бардык дүйнөлүк экономикалык системалар долларга байланышып калганы бул туура эмес деген. диверсификация кылайын деп. Ооба. Именно баягы ошо долларга байланыштуу бардык экономикалар, бардык дүйнөлүк экономика долларга байланыштуу болуп калганын натыйжасында торговля уже дүң соода доллар менен кетип атпайбы? Ооба. Доллар менен кетет. Ошон үчүн Бир мамлекеттин алигисиз. мына башка дагы Цепная реакция болушу мүмкүн. башка Азыр ошону улап кетип атабыз да, башка жер болгон. Долларга байланыштуу болгондо бул жерде Америка- дагы башка бир альтернативный неме ойлоп чыгайлы деген да. 2-3 кеминде Китай бар, бул жакта Россия бар дагы. башкача Уюмдар, шос бар. экономикалык Убакыт аяктады, Утарбек мырза. Ким жооп берет? Өзүнчө жекече бир Утарбек. жүргүзгөндө экономический политика. Талкуун токтотобуз. Жок. Немеге Султанга бербейли. Урматтуу баштоочу, баягы бизде жооп даяр болуп калды негизи. Команда мен баягы жоопту туура формулировка кыла алат деши эле жантан бери мен айтышып атат, аракет кылып көрөйүн. Биздин оюбузча баягы Россиянын премьер-министри бул форумда өзүнүн ою мындайча, эми биз өзүбүздүн баягы ойду айтып атабыз да бул жердечи. Ошол баягы дүйнөлүк экономиканын бир эл аралык валютага жана ошол баягы бир уюлдук негизде түзүлүп калганы дүйнөлүк экономика. Жана ошо экономикалык карым-катнаштардын, соода-саттыктын баардыгы ошол бир валюта аркылуу жүргүзүлүп калганын натыйжасы келип баягы ошол бир валютанын же болбосо бир мамлекеттеги кризистин натыйжасы баардык дүйнөлүк экономикага да өз таасирин тийгизишине алып келди деген маанидүү оюн айткан да. Жана ушунун негизинде ал ошо бир уюлдук экономикалык системадан көп тармактуу, көп уюлдук экономикалык системага өтүш керек деген өзүнүн көз карашын билдирген. Жооп кабыл алды. Демек мен туура жоопту айтам. Путин ошол форумда трибунага чыкканда төмөнкү сөздү айткан. Негизи ал жерде көп сөз сүйлөнгөн, бирок эң негизги басым жасаган сөзү мына бул. 1 жыл мурун америкалык өкүлдөр ушул трибунадан АКШнын экономикалык туруктуу өнүгүүсү жөнүндө кеп козгошкон эле. Бүгүн болсо тилекке каршы Уолл-стриттеги инвестициялык банктар жабылууда деген сөздү айткан. Бул жерде сөз валюта жөнүндө эмес, жалпы Америкада банк системасы жөнүндө болуп жатат. 3-2 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Арабан районунун тургуну Наргиза Абдыкайым кызын куттуктайбыз 3 сом байгеси менен. 6-чы раунд. Алтынчы раунд демек. Аксы районунун тургуну сиздерге каршы ойнойт Кутман Малабеков.
суроосунун байгеси 500 сом. Суроону кум коюп калабыз. Билермандар, 6-кылымда эки мамлекет көбүрөөк тирешкен. Алар кайсылар болгон, Утарбек? Кандай? Эки мамлекет тирешкен. Византия жана Персия. Булар жер талашып, жана башка ушундай чыр чатактар менен көптөгөн согуштарды баштан өткөрүшөт. Персия жана Византия. Бирок 570-жылы жаз айынын күндөрүндө бул мамлекеттер Мекке шаарын талашып согушар алдында Мекке шаарын эки армиянын тең кандайдыр бир белгисиз күчтөр басып, белгисиз күчтөр. Ал армия өзүнөн өзү кырылып, мындайча айтканда чумага туш болуп, экинчиси буюмдары болсо титиреп, экинчи армиянын буюмдары титиреп, ыйык саналган идиш аяктары сынып, Кудайынын символ болгон оттору өчүп, кыйроого учурайт. Белгисиз себептерден улам. Суроо, урматтуу Максатбек мырза. Ислам алымдары бул окуяны эмне менен түшүндүрүшөт? Минута кетти. 570 Кудайлардын символу болгон от деп атпайбы, зарастризм да, то есть Заратуштра. Ошол 570 болгондо мен оюмча 662-жылы ал Меккеде 52 жашка чыкпаганда ал бирок. Кандай неме болду? исламдын башталышы, то есть Ушундай мазмундагы Курандын баягы Сурун аягы. Жо сонун аягында. Ислам алымдары не деди аны? эмне жөнүндө ислам Ислам билем ошо. аягында деле ушу 570 Ислам канча ошо эмнеге байланыштырылып атпайбы? Ислам 7-кылымдан баштап уже ислам эмне деп түшүндүрөт деп атпайбы бул ушу башталган нерсе. Ислам алымдары. Мекени талаш атканда болду бул нерсе. Буюмдар титиреп атат. бул Буюмдар титиреп, буюмдар титиреп, оттор өчүп атат ошол жерде. Ошо башка Жер титиреп, кыйроого 570-жылы экен, туура ошону айткылачы. 570-жылы туура ошо. Утарбек мырза убакыт аяктады. билбейм, ушул вариант Ким жооп берет? толугураак, жакырыраак. Утарбек, же ордодон жардам аласыздарбы? Жооп берип көрөлү эле баарын. Жооп берип коелу. Биз өз жооп берүүгө аракет кылып көрөбүз, урматтуу баштоочу. Ким жооп берет? Биздеги багыт эми так эмес маалыматтар боюнча биздин оюбузча бул баягы Мухаммед пайгамбардын төрөлүшү менен түшүндүрсө керек. Эгерде биз датасынан же болбосо жылынан жаңылбаган болсок, эгерде жаңылсак анда жооп туура эмес болсо керек. Кол чабуулар. Жооп туура. Эсеп 3-3. Кезектеги 500 сом акча билермандардын эсебине өтөт жана 6-раундга келип Утарбектин казынасында 1200 сом акча топтолду. 6-раундга келип оюн дээрлик жарымынан өттү. 7-раунд. Демек биздин бүгүнкү демөөрчү достук мейманканасы Бишкек шаарындагы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирден биздин дарек чыгып турат электрондук Билерман Чекет ТВ электрондук белги Mail Чекет.ру жана кат аркылуу Ош шаар Ленин көчөсү 330. Мына ушул дарекке суроону жөнөтүңүздөр, албетте фото сүрөтүңүздөр менен. 7-раундда билермандарга каршы Өзбекстан Республикасы Андижан областынын тургуну Каныбек Каримов суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 400 сом. Союздун кинематографтар тарткан белгилүү фильмдердин кайсыларын билесиздер? Эмил. Эстерине алганда эң атактуу фильмдер. Берегись автомобиля, операция Кайсы? Кавказская пленница. Кыргызча айтсаң. Кавказ туткуну дагы. Операция Война и мир, эпопея. Операция дагы. ошо неменин фильмдери. Гайдайдын Гайдайдын. Негизи Гайдайдын фильмдери. Билермандар. Союздун белгилүү кинотасмасы болгон ошол Леонид Гайдайдын чыгармасынын негизинде жаралган Бриллиант кол аттуу көркөм фильм барбыз билесиз. Бул фильмде башкы каармандын ролун аткарган Никулиндин кинодогу аты ким болот, Эмил? Семен Семенович. Семен Семенович Горбунков, Ооба. Билесиздер, фильмде бул Горбунков чет мамлекетке саякатка чыгат, Утарбек. Туурабы? Ооба. Саякаттан кайтып келгенден кийин анын аялы аны көрдүңбү, муну көрдүңбү,
эмне жедиң, эмне ичтиң деп сурай баштайт. Суроо, Ахматали мырза. Ошол жерде Горбунковдун аялы бир ичимдиктин же суусундукту ичип көрдүңбү деп сурайт. Горбунковдон. Ал кайсы ичимдик? Минута кетти. Пепси кола. Пепси. Кола емес. Пепси. Пепси или кола? Пепси. Точно? Кока-кола. Урматтуу баштоочу, бизде жооп даяр. Султан жооп берет. 50 секунда өнөмүңүздө калды. Туура жооп. Так, биз ойлойбуз, адашпасак бул Пепси кола болсо керек дейбиз. Пепси кола. Пепси кола. Жооп кабыл алынат. Тилекке каршы бул Пепси кола эмес, Кока-кола. Эсеп 4-3. Биз Анжан областынын тургуну Каныбек Каримовду куттуктайбыз 400 сом байгеси менен. Мен ойлоймун, Ахматали бир аз шашылып койдуңар. Минута бар эле алдыда. Кока-кола деп барып, Пепси-кола өтүп кеттиңер. 8-чи раунд. Бирок 50 секунда үнөмүңүздөрдө бар. Ошондуктан шашылбаңыздар. 1200 сом акча Утарбектин казынасында турат. Бүгүнкү ордо коюлган сумма 5000 сом. Демек, 8-чи раундда биздин билермандар каршы Каракулча районунун тургуну Элназ Сейдалы кызы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 400 сом. Негизи экинчи дүйнөлүк согуш канчанчы жыл башталган, Утарбек? 1939 жылы 1-сентябрда. Фашисттик Германия 1939 жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап Европанын бир катар мамлекеттерин басып алган. Андан соң 1941 жылы СССРге кол салган. Фашисттер СССРди бир нече жуманын ичинде талкалап, эмил 1941 жылдын кышына чейин Союздун Европалык бөлүгүн толук түрдө басып алмакчы болот. Суроо, урматтуу билермандар. Фашисттик Германия эмнесине таянып мына ушундай ишенүүчүлүктү айткан? Минута кетти. Эмнеге таянып? Эмнесине таянып бул жерде бир оружиялары болгонбу? Жок, курал эмес он чегерде мындай Внезапность. Эч бир мындай айтпай эле. Бул баягы неме менен Гитлер менен Сталин ортосунда келишим болгон да. Келишим болгон. Риббентропа. Жана келишим булар 10 жылга Булар келишимди Кол кандай тез согуш. даяр эмес да ойлойм. Блицкриг. Алар ошол тактика менен Европанын бүтүн багындырып алышкан. билдирбей туруп басалар. Жалгандай Келишимди алдын ала колдо коюп туруп, анан кийин басып койгон. Алар кеңири жатат деген. Мисалы үчүн Польшаны канча убакыттын ичинде биз саатка жетпеген убакытта Францияда 17 күндө Бир телефон менен басып алган. Бенилюксту күндө басып алган. То есть жалгандай логика тез жокпу? согуш багы неме? утар. Ошол фактчуга моторлоштурган Уягы ясный ишенген да. күтүүсүздүк фактору. Күтүүсүз фактор. Анан ошол күтүүсүздүккө негизделген багы жалгандай тез согуш тактикасы. Блицкриг. Мындан башка дагы Башка кандай? Эми курал жагынан ала турган болсок, курал жагы боюнча ал СССРде эле теңел болгон. изилерди Утарбек мырза убакыт аяктады. Кошумча убакыт аласыңарбы? Кошумча алабыз болбойбузбу? алабыз кичинеден Убакыт алабыз, урматтуу баштоочу. 50 секунда кетти. Ошол багы мисалы үчүн жөөттөрдү такыр жок кылган. ал эми эч кандай алар ишеничтүү өздөрүнө ишенич болуш үчүн эмне шарт түзө турган бир фактор да мына кара. Бул жерде эмнесине Чалгындоо менен Курал жарак жагынан эч кандай багы неме болгон эмес. Эгерде баягы согуштан кийинки багы окумуштуулардын нерсин карай турган болсок, СССРде даже ал убакта багындай неме болгон өзүчө. курал жарак жагынан бирдей эле Курал жарак жагынан деле, неме жагынан деле тарчылган эле. жардам алайлы. Жөн бул жерде сен айткандай элечи. Внезапность болгон да. Израиль неме болсо. Урматтуу баштоочу, биз ордодон жардам алабыз. 10 секунда убактыңыздар бар эле, мейли. Демек ордодон жардам аласыздар. 20 секунда. Так, кимдерде ой бар, мына неме боюнча? Булар мындай Барбарос. тынчтык келишим түзөт го. Тынчтык Факт келишим Молотова. Советтер Союзу экономикага басым жасайт. Тарыхчылар.
Барбарос план болгон ооба. Эмнеге таянып атат? Барбарос. Ошо келиштик, тынчтык Демек баары өзүбүздүн немеде калат экенбиз. Риббентроп Молотов пактысы анан ошо баягы Ошо негизделген деп азыр баарын коштон болгон айтып көрөбүз. Баары ошол Утарбек, авиация. Урматтуу баштоочу, биз жооп бергенге даярбыз, аракет кылып көрөлү. ким жооп берет? Мен өзүм жооп берем. Биз бул жерде Ордодон дагы Ордонун оюнда сурап көрдүк, өзүбүздүн команда менен да кеңешип, бул багы биринчиден ошол Германия Польшага басып киргенге жакын августтун аягында, ошол басып киргенден жаңылбасам 1 жумага жакын убакыттан мурун Молотов жана Риббентроптун пакты деп ошондой Советтер Союзу менен келишим түзүлгөн. Бул кийинки 41-жылга даярдыкка ошол багы Гитлер өзү багы атайын Советтер Союзу ошол Польшанын тарапта согушка киргизбеш үчүн ошондой даярдык көргөн да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы мына ошонун негизинде эми багы мындай бир көз караш калыптанган эми багы немец аскер башчыларындачы. Бул ошол Европанын басып алууда өзүнүн өтө жакшы натыйжасын берген, чагылгандай тез согуш, же болбосо Blitzkrieg тактикасы. Мына ошол тактика менен башкача айтканда багы Советтер Союзу эсине келгенге чейин, ошол биринчи чабуулдан кийин эсине келгенге чейин биз басып алганга жетишебиз деген, үлгүрөбүз деген көз караш болгон. Мына ошол Барбарос планына дагы бул бир түшүндүрмө катары айтсак болот да бул нерсеничи. Сиз кайсысына басым жасайсыз? Бирөөнү айтыш керек. Мен айтып атам, мына ушул нерселердин баардыгы, ушул фактылардын баардыгы келип туруп, ошол Blitzkrieg тактикасынын пайдаланылышына, же болбосо ошону пайдаланабыз деген көз карашка негиз түзгөн деп айткым келип атат. Мен болгону бул багы кандай, кайсыл эмне үчүн Советтер Союзу Германиянын согуш ачышын күткөн эмес деген жагына басым жасагым келип атат да. Түшүнүктүү. Бул биринчи негизги эмес, ошо чагылгандай тез согуш тактикасынын баары болгондо. Ошол тактиканын аталышы барбы же жокпу? Blitzkrieg. Барбаростун планы. Фридрих Барбарос. План ол берки. Аталыш, тактика бул багы экөөнүн эки башка эмеси бар да баарычы. Эсеп 4-4 жооп туура. Демек, билермандар телекөрүүчүлөр менен теңдешти. Ооба. Фашисттер негизги ишеничин, негизги таянычын стратегиялык Барбарос деген согуштук тактикага басым жасаган. Мына ушул стратегиянын негизинде биз СССРди жарым жылга жетпей жеңебиз деген. Демек, бул жерде алгач Барбарос деген пикир кимден чыкты, Акмат абы? Бул жерде биздин өзүбүздүн командада дагы айтылды, анан кийин Ордодон да жардам сураганбызда, Ордодо да көпчүлүк ушул нерсеге көбүрөөк басым жасашты. Бул бизге өзүбүздүн оюбузду тактаганга өтө жакшы жардам берди. Ордого рахмат. Колчагыла. Толчу раунд. Эгерде Утарбек, сен ушул суроо берилгенден соң эле ушул суроонун аркасында Барбарос деген план бар экенин сездиңби же кийин пайда болду? Бул жерде урматтуу баштооч, бир эле фактор менен же болбосо бир эле жооп менен буну чектелип калыш, менин оюмча суроода мындай бир аз ыңгайсыз абалда берилип калган да, мындайчы, өтө так эмес. Биз ошол нерсени тактаганга аракет кылдык. Анткени бул бир эле план менен түшүндүрүп кое турган болсок, анда жообубуз дагы, суроонун өзү дагы негизи туура эмес болмок. Негизи өзү баарыбызга маалым бул согуш, бирок Барбарос планы деп койсоңуздар да жетиштүү болот негизи. Жооп өзү ошондой. Демек, сиздерге каршы Ош шаар тургуну Акылбек Алышев суроо жөнөткөн, суроосунун байгеси 400 сом. Утарбектин казынасында 8-чи раундга келип 1600 сом акча топтолгон. Ортодо 5000 сом акча коюлган. Телекөрүүчүлөр да бир топ акчаны алып кетишти. Утарбек, суроону окуймун. Билермандар, мына бүгүнкү күндө Кытай өзүнүн канча жылдыгын белгилеп атат? 60 жылдыгын белгилеп атат. Темирдей саптай түп-түз тизилген солдаттары менен дүйнөгө мактанып атат. Кытайдын, мен суроону окуймун, Гуанчжоу шаарында 66 жашта пенсионер Лай Цзяньшен өз жанын кыюу үчүн
көпүрөдөн секирмекке турган адамды атайлап түртүп анын өлүмүнө себепчи болот. Пенсионер адам ушул ишти кылып атат. Эң кызыгы жергиликтүү сот Лай Цзяншенди камакка алган эмес. Же болбосо соттогон эмес, айыптаган эмес. Эмне үчүн? Минута кет. Бурдуруп баягычы. Кыла турган болсо кылсын дегенде эмичи ошол өзүн өлтүрөм деп баарын топтоп алып, мисалы үчүн журналисттерди дагы ушундай бар го өзү беркилерчи. Басымдын негени басым башкага жасалып атат балдар. Жок, 60 жылдык бул жерде тиешеси жок. Тиешеси жок, просто ал чалым ал буйтап атат. Ал өзү кылмышкердир жанагы өзүн өлтүрөм адам. Ошол майрамдалып жаткан нерседен Жок, Кытай жөнүндө бул жерде кичине алий кетти да. Чегинүү кетти. Ал темпир деп атат. Жашынан карап көрүлдү. 66 жашта. 66 жаштан өйдө болсо. Бул жерде баягы неме болуп атпайбы? Мүмкүн 60 жылдык амнистияга түшкөн кылгандыр мына. Бул жакта болуп атат. Соттогон эмес деп Жок, Кытайдын эмес белгиленип атса, бул өзүнчө элөндүп эл баарына болуп атат. Алаксытып атат деген. Сен ошону айткың келип атабы? Жок, бул жерде Кытайдын алисине тиешеси жок да, бирокчу. Эмнеге тиешеси жок? Билермандар убакыт аяктады. Ошол айттык. Утарбек мырза, ким жооп берет? Урматтуу баштоочу. Эмил, кулак сизде. Эми бул жерде биз ушундай кызуу талаш тартыштардан кийин төмөнкүдөй жоопту бермекчи болдук. Ал ошол өтүп кетип атты, ошо мосттон, көпүрөдөн. Ошол өзүнүн жанын кыям деген адамды көрүп, аны түртүп бергенин ал сотто төмөнгүдөй түшүндүрүшү мүмкүн. Себеби сотто эмес, эми өзү тартипти көзөмөлдөө кызматкерлеричи. Ал как бы өзүнө адамдардын көңүлүн буруп, ошо кылам деген ишин, жаны кыям деген ишине барбай, как бы азыркы мезгилде ушундай учурлар болот, мындай прессаны да топтоп, көбүн убара кылып, убактысын алып, ушундай болгон үчүн ошо кыла турган болсо мен жардамдашып бердим деп айткан да алчы, ошо кыла турган нерсесинечи. Жооп туура, эсеп 5-4. Демек, 9-чу раундга келип, билермандар телекөрүүчүлөрдөн 1 упай алдык өттү дагы. Кезектеги 400 сом Утарбектин командасына өтөт. Казынада билермандарына 2000 сом акча топтолду. 10-чу раунд баштайбыз. Демек, алдыда 3 раунд калды. Бишкек шаарынын тургуну Нурдөөлөт Мелис уулу суроо жөнөткөн, суроосунун байгеси 400 сом. Утарбек, сиздерге 1 минутталык дем алыш. Серге алсаңыздар болот. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү өзүнүн окуясын жазган. Бирок сүрөттүн суроого тиешеси жок. Мен үйдүн кенжесимин дептир. Менин эжем Таласка турмушка чыккан. Байкем болсо Ысык көлдөн үйлөнгөн дептир. Мухаммед, түшүнүктүүбү? Биз эгер жездемдин үйүнө барып калсак, же болбосо эжесинин үйүнө, жездем деп атат. Бул нерсе деген сөзгө басым жасап атам. Атам, ал эми жеңемдин үйүнө барып калсак, бул нерсени мен алам дептир. Демек, жездесинин үйүнө барып калса, ал нерсени атасы алат экен. Жеңемдин үйүнө барып калсак дейт, же болбосо байкемин, ошо аялдын үйүнө барып калсак, аны мен алам дейт. Билермандар, сиздер 1 минуттан ичинде, балким, атам экөөбүз алган нерсени таап бериңиздер. Сөз эмне жөнүндө кетти? Ошентип, Таласка же болбосо жездемдин үйүнө барганда койдун башы атама тартылса, Ысык көлдө мага тартылат.
Демек, бул жерде туура жоопту биринчилерден болуп Нияз тапты. Кол чабуулар. 400 сом акчасы менен демек Нияздын командасын куттуктайбыз. 11-ci раунд. Ош шаарынын тургуну Нурбек Саипов суроолорго жөнөткөн сиздерге 500 сом суроосунун байгеси. Урматтуу билермандар. Бул суроонун ээси Аксы районунун тургуну Кутман Малабеков. 2 суроо жөнөткөн, ошо экинчисин мен азыр окуймун. Азыркы күндө адамдардын кол алышып учурашканы адаттагыдай эле көрүнүш. Бирок кол алышуу өзүнүн эң алгачкы колдонушунда кандайдыр бир белгини символдоштуруп турган. Суроо. Кол алышуу алгачкы колдонулган мезгилде эмнени билдирген? Минутта кет. Колдары? Колун кармаганда кандай? Алиги соусун алган. Жок, бул тынчтык неме кылыш үчүн. Кандай тынчтык? Мисалы баягында МПДага суроо келгенго, эмесе честь берип неден чыккан депчи. Алдыгы рыцарлар бири-биринин бетин ачып жүрүп мындай. Бетин көрүшүнө келип чыккан деген. Кол алышуу деле ошо может быть ушул эмеден келип чыккан деп. Ошол. Азыр эки логика болуп атат да. Достукту бекемдөө, элдешүү болуп атат. Бири ошол баягы Колдун неме алганда өзү баягы. Колун кармаганда кандай? Же тынчтык немеси белгиси болсо колду, ошо колду башка эч нерсе жок да. Курал жок деген эме маанайда кетет. Туура айтасың. Курал жок деген, курал жок. Курал жок деген немеде бар баягы. Интерактивный отношение, жестикуляциянын немеси да бар да. Колдашкан сөз. Колуң ачып неме алсаң каппайт. Эгерде нормаль эмес. Алаканды ачуу бул уже. Алаканы ачып неме алсаң туура. Индейстерде бар болчу. Бул индейстерде куралды колунан таштаган деген элдешүү. Оң колду кармайт да куралды. Ошондой мааниси бар. Уақыт аяқтады. Ким жооп берет? Урматтуу баштоочу, биз командабыз менен ойлонуп көрүп бул суроого мындай деп жооп берүүгө аракет кылдык. Биздин оюбузча бул баягы тынчтыктын белгиси, анан баягы тынчтык белгиси эмне үчүн дегенде баягы өзү салгылашууда эгерде мындай жалпысын алып карасак, адамдардын көпчүлүгү оң кол менен курал кармайт, башкача айтканда чабуул коюучу куралды оң кол менен кармайт да, коргонуучу куралды сол кол менен кармайт. Мисалы ала турган болсо, кылычты кармай турган болсо адам оң кол менен кармайт, оң кол менен чабат. Ошол оң колдо куралдын жок болушу бул тынчтыктын же болбосо достукка чакыруунун белгиси катары. Мааниде биз ошондой мааниде деп трактовка кылып атабыз биздин оюбузчачы. Бул тынчтыктын белгиси катары же болбосо тынчтыкка чакыруунун белгиси катары деп. Жооп кабыл алынат. Кол алышуунун алгачкы колдонушунун негизги себеби, негизи кол алышуунун келип чыгышы бул колумда эч нерсе жок. Мен тынчтыкты каалайм дегенди билдирген. Ал мезгилде негизинен баягы жоокердик заман болгон үчүн көпчүлүктүн колунда курал болгон. Негизинен кол башчылар учурашкан. Ал эми мисалы мусулмандарда кол алышуу негизги маселе эмес. Мусулмандарда ассаламу алейкум болду. Бул кол алышуу ушул Европа тараптан келген үчүн алгачкы аскер башчылар ошондой эмени колдонушкан. Демек, биз азыр 11-ci раундда турабыз. 6-4 эсебинде билермандар телекөрүүчүлөрдү жеңишти. Бул жерде бүгүнкү оюнга Утарбек кандай даярдыкта келгенин кээ бир билермандардан сурап койсоң. Сиздер кандай баа бересиздер? Бүгүнкү оюн жөнүндө айта турган болсок, буга чейинки ойноп келген командаларга салыштырмалуу бул команда катары ойной алды деп айтам. Себеби бул команда оюн жүрүп жатканда алар бардык команда болбосо да кээ бир команданын мүчөлөрү өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, көпчүлүк суроолорго туура жооп берип атты. Бүгүн бул команда жакшы ойноду. Сага кайсы билерманды мындай жакшы катышты деп айтасың Алибек? Эми бул жерде реально эле болуп калды го, көпчүлүк суроолорго команданын капитаны Утарбек жооп берип атты.
Кайсы суроо сен өзгөчө баалайсың? Мага бул өзгөчө баягы жүрөк дарыгери жөнүндө берилген суроо мени канааттандыра деп ойлойм. Механик менен жүрөк дарыгеринин жүрөк эмеси, дарыгери. түшүнүктүү. Негизинен бул команда талашып тартышып кызуу жүрдү. Халкы жеңишке жетишти. Биринчиден куттуктайм жеңиш менен. Экинчиден булар команданын ар бир оюнчусу өзүнүн ордун көрсөтө алды да бул оюндачы. Ошол себептен оюнча булар жеңишке жетишти деп ойлойм.